Саламатсыңарбы балдар, жаңы тема өтөбүз силер менен бөлчөктөрдү бөлүү. Ошондо бөлчөктөрдү бөлгөндө мындай эреже менен бөлөт экенбиз. Биринчи бөлчөктүн өзүн жазат экенбиз. Биринчи могу нөлдөрдү так мейли 20-дан 10 бөлүнгөн. Так биринчинин өзүн жазабыз дагы, анан экинчи бөлчөктү могу бөлүү көбөйтүү болуп өзгөрөт да, экинчи бөлчөктү орун алмаштырып жазышыбыз керек мындай кылып. Демек, кыскартууларды кыскартабыз. 20-ны 20-га бөлсөк 1, 20-ны 20-га бөлсөк 1, ошондо 10-ду 1-ге көбөйтсөк 10 болот, бөлүнгөн 5, 10-ду 5-ке бөлсөк 2 болот. Демек, биринчи бөлчөккө тийишпейт экенбиз, өзүн жазат экенбиз, көбөйтүүгө айланат экен бөлүү. Анан экинчи бөлчөк эмне болот экен? Орун алмашып калат экен. Алымы бөлүм, бөлүмү алымы болуп калат экен. 3 менен 3 кыскарат. 9, 27-ден 9, анан 2 тең 9-га кыскарат. 9-ду 9-га бөлсөк 1, 27-ни 9-га бөлсөк 3 болот. Муну дагы ошондой кылабыз. Биринчи бөлчөктү тийишпей өзүн жазабыз. Бөлүү көбөйтүүгө алмашат дагы, анан экинчиси бөлчөк дагы орун алмашып калат, алымы бөлүм, бөлүмү алым болуп калат экен. 3 менен 3 кыскарып кетет. 5 өзү жазылат, анан 25-тен 5. 5-ти 5-ке бөлсөк 1, 25-ти 5-ке бөлсөк 5 болот. Демек, бул 5-тен 1 болот экен. Кийинкини чыгарсак 10-дон 2-ни жазып алабыз. Көбөйтүү болот дагы 7 үстүнө 4 астынан түшөт. 2 менен 4 кыскарат. 2-ни 2-ке бөлсөк 1, 4-тү 2-ке бөлсөк 2 болот. Анан 10-ду 2-ге көбөйтсөк 20, 1-ди 7-ге көбөйтсөк 7. 20-дан 7 болот. Андан кийин аралаш сандар берилип калган, бөлчөк бар эле. Муну сөзсүз буруш бөлчөккө айландырабыз. Так, 2-нин өзүн жазабыз. 2-чиде 4 8, 8-ге 1 кошсок 9 бөлүнгөн. 4 жерде 2 8, 1 кошсок 9 болот. Мына. Анан биринчи бөлчөктү, демек, тийишпей өзүн жазабыз. Бөлүүнү көбөйтүүгө алмашат дагы, экинчи бөлчөк орун алмашып калат. Демек, 9 менен 9 кыскарат. 4 калды, астында 2 калды. 4-тү 2-ке бөлсөк 2 болот экен. Демек, кийинки бөлчөктү дагы жазабыз. Ошондо 8 жерде 2 16 кошсок 16 18 бөлүнгөн. 8 жерде 1 8, 9-ду кошсок 17 болот. 8 17. Биринчи бөлчөккө тийишпейбиз. Анан экинчиси орун алмашып калат. 8 менен 8 кыскарат, үстүндө 18, астында 17 калды. 18-ди 17-ге бөлсөк 1,17-ден 1 болуп калат экен. Улантабыз. Кийинкини дагы буруш бөлчөккө айландырабыз, сөзсүз. Буруш бөлчөккө айландырмайынча чыгара албайбыз да, ошон үчүн сөзсүз айландырабыз. 8 жерде 1 8 кошсок 9 болот, бөлүнгөн. 4 жерде 2 8 9. Анан биринчи бөлчөктүн өзүн жазабыз. Бөлүү көбөйтүүгө алмашат. Анан кийинки бөлчөк орун алмашып калат. 9 менен 9 кетет, сразу эле. Анан 8, бул жерден 4, 2 тең 4-кө кыскартсак болот. 4-тү 4-кө бөлсөк 1, 8-ди 4-кө бөлсөк 2 болот экен. Кийинки 5-тин өзүн жазам. Бөлүү. Анан экинчи бул бөлчөктү да сөзсүз айландырып алам. Буруш бөлчөккө 3 жерде 3 9, 1 кошсом 10 болот. Анан бөлчөктөрдү бөлгөндө бул биринчини тийишпейбиз. Мунун астында 1 бар да бар бир. Ошон үчүн 5 өзү калат. Көбөйтүү болот дагы, анан 10 астына түшөт, 3 үстүнө чыгат, 5 менен 10 кыскарат, 2 болот. Демек, 2-ден 3, 3-тү 2-ке бөлсөк 1,2-ден 1 болот экен. Так, улантабыз. Кийинки 5 бөлүү көбөйтүүгө алмашат, 10 астына түшөт, 11 үстүнө чыгат. 2 кыскарса бул 2 болот. Демек, 11 бөлүнгөн 2 болот. 11-ди 2-ке бөлсөк 5,2-ден 1 болот экен. Андан кийин биринчи бөлчөктү сөзсүз айландырабыз. 3 жерде 2 6, 2-ни кошсом 8. Андан кийин бөлүү көбөйтүүгө алмашат дагы.
Мунун астында bir бар деген сөз. Демек, мунун бардыгынын астында bir бар деген сөз. Анан көбөйтүү болот дагы. Демек, 4 астына чыгып, 1 үстүнө чыгып калат экен. Ошондо бул 2 кыскарып кетсе, бул 2. Анан 3төн 2 болот экен. Тапшырмаларды чыгарууну улантабыз. Демек, 10дун өзүн жазам. Так, көбөйтүү болот дагы. Которула биринчи алмаштырып алайын. 3 жерде 1 3. 2-ни кошсом 5 болот. 10дун өзүн жазам. Көбөйтүү болуп орун алмаштырабыз. Бул 2 кыскарса 2, 2 жерде 3, 6 болот экен. Кийинкини дагы 9, 9 жерде 1 9, 16 көбөйтүлгөн 4төн 1 болуп калат экен. Бул 2 кыскарып кетсе 4 болот. Ошондо 5тен 4 болуп калат экен. Кийинкини чыгара турган болсок, 20 менен 22 кыскарып кетет. Ошондо бул жерде 1 1 болсо, 10ду 1ге көбөйтсөм 10, 1ди 3ке көбөйтсөм 3, анан окшош санды өз-өзүнө бөлгөндө 1 чыгат, ошондой эле, мындай деле бул көбөйтүү болмок дагы, анан мындай орун алмашат да, ошондо баардыгы кыскарып баары 1 болуп атат. Көрүңөр, окшошторду бөлгөндө 1. Муну дагы демек чыгарсак, ошо аралаш. Демек, бул жерге чейин биздики бөлүүлөрдү карадык, анан демек 164төн баштап аралаш амалдар болуп калат экен. Ошондо кийинки сабакта толугу менен мен түшүндүрүп чыгарып кетели калганын.